Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин тапшырмасына ылайык жерлерде маалыматтык кампаниялар өткөрүлүп келүүдө. Бул жолу Лейлек районунун аймагында улантылды. Анда аталган министрликтин атмосфералык абаны коргоо бөлүмүнүн адистери тарабынан таштанды таштоочу полигондор жана от казан пайдаланган социалдык объектилерде текшерүү жүрүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүү чаралары берилди. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин аймактардагы маалыматтык кампаниясы Разаков шаарында улантылды. Анда шаардагы социалдык мекемелерде абанын булгануусун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле таштанды таштоочу жайларынын абалы менен таанышуу иштери жүрдү. Баарыбызга белгилүү болгондой, атмосфералык абаны булгануу боюнча биз Бишкек шаарында мекемелер аралык комиссияны түзүп, ошонун ишмердүүлүгүнүн натыйжасында Бишкек шаарында ыштын деңгээли кыйла төмөндөдү, азайды десем да болот да. Буга байланыштуу бизге Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан абанын булгануусун азайтуу, алдын алуу максатында жерлерде иштерди жүргүзүү тапшырмасы коюлган. Бүгүнкү күндө биз ошол тапшырманын алкагында Баткен облусунда түшүндүрүү, ышты болтурбоо, алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз. Калаадагы таштанды жайына жалпысынан 8000дей калктын таштандылары келишимдин негизинде төгүлөт. Учурда болжол менен 5000ден ашуун келишим түзүлгөн. Ар бир абонент бир айга 25 сом 76 тыйын төлөйт. Аталган таштанды таштоочу жайынын жалпы аянты 3 гектарды түзөт. Күнүнө бул жайга 5 жолудан кем эмес таштанды ташылат. Бар жерлерде асфальт тагылат. Иш сапардын жүрүшүндө министрликтин адистери Тогуз Булак айыл аймагынын Кара Булак айылындагы таштанды жайынын иши менен таанышты. Андагы абоненттик төлөм 19 сомду түзөт. Бул участок трансформацияланып, тосмолору да бар. Кароолчу тарабынан кайтаруу зарылчылыгы жок экени айтылды. Ошондой эле жакынкы аралыкта таштанды жайынын аймагынын аянтын кеңейтүү пландаштырылууда. Беренелер боюнча иш алып барабыздарын суранып кетилет да. Ушундай мыйзам талаптарын айтканы келип да, бүгүнкү үчүн. Иш сапардын алкагында атмосфераны булгоочу заттарды чыгарууну азайтуу боюнча түшүндүрүү иштери бир катар билим берүү мекемелеринин жана райондук дарыгерлик практика борборунун от казандары кароого алынды. Бизде эми ушул Лейлек жалпы дарыгердик үй бүлөлүк борбору, ушул баягы бизде мына Лейлек районунун экот инспекциясынын өкүлдөрү постоянно түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турат. Мисалы мына от казандарга, мына неме түтөн чыкчу жерлерге фильтр орнотуу, мына мусорлорду күйгүзбөө, ушул немелерди пландарга коюп, ушул фильтрлерди орнотобуз жакын арада. Иш чаралардын алкагында биз Кадамжай районун көрдүк. Андан кийин Кызыл Кыя шаарынын, Баткен шаарынын социалдык мекемелерин карап чыктык. Ал жерде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте чогуу ушундай мекемелерге барып, ушундай чаң газ тазалоочу орнотмолорду койдуруу, мыйзамдын талаптарынын баардыгын боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Мына бүгүнкү күндө биз Лейлек районуна келип отурабыз. Лейлек району боюнча жалпы жонунан айтып кетсем, бүгүнкү күндө ишмердүүлүгү атмосфералык абаны булгоого байланышкан 218 субъект бизде каттоодо турат. Анын ичинен 162 от казандар бар, ошондой эле мончолор бар, 16 мончо бар да. Эми ачыгын айтып коюш керек, тилекке каршы бүгүнкү күндө дээрлик көпчүлүгүндө жогоруда мен айткан чаң газ тазалоочу орнотмолору жок болуп жатат да. Биздин максат ушул социалдык объектилерге ушундай чаң газ тазалоочу орнотмолорду койдуруп, ыштын булгануулардын азайтуу болуп эсептелинет да бүгүнкү күндөчү. Лейлек районунун аймагынан абага булгоочу заттарды чыгарууга байланышкан 218 чарба субъектиси катталган. Өз кезегинде министрлик тарабынан атмосфералык абага булгоочу заттарды чыгарган ишканаларга булгоочу заттарды чыгарууну азайтуу тууралуу иш алып баруу боюнча түшүндүрүү иш чаралары менен уда эскертүү каттары берилген. Айсулуу Абдилаким кызы, Бакыт Саитов, жаңылыктар. Текшерип 230 берени бар,